Assalamu alaikum. Амансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин каналда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 25 октябрь күнү Бишкек шаарында өтө турган Saikol Elash Япониялык бокс оюнунун кезектеги турнири тууралуу айтып өтөбүз. Анда эң кызыктуу деп күтүлүп жаткан кыргызстандык Самат Абдрахмановдун беттешине толугураак кайрылабыз. Алдыда бул тууралуу кененирээк биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Банк жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.О же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Saikol Elash Япониялык бокс боюнча кесипкөй промоутердик компания кайрадан Кыргызстандагы турнирин өткөрөт. Бул жолу башкы беттеште кыргызстандык Дилмурод Сатыбалдиев чемпиондук титул үчүн күрөш алып барса, ошондой эле Кыргызстандагы эң белгилүү боксчулардын бири Самат Абдрахманов ринг ортосуна көтөрүлүп, кесипкөй бокстагы 4-чү беттешин өткөрөт. Бул жолу кыргызстандык мушкерге каршы Зимбабве өлкөсүнүн өкүлү буга чейин 19 беттеш өткөрүп, 14 ирет жеңишке жеткен Брэндон Денес каршы чыгат. Самат Абдрахманов буга чейинки өткөргөн мээлесиз муштун беттештеринде дагы ал көбүрөөк кесипкөй бокска даярданып жаткандыгын айткан жайы бар. Эми анын атаандашына кыскача кайрылсак, 30 жаштагы Брэндон Денес 14 жеңишке жеткендигин айтып өттүк. Акыркы 2 беттешинде өзүнүн өлкөсүндө жеңишке жеткен. Ага чейин Россиянын Москва шаарында өткөн кесипкөй бокста Вагинок Тамзариян менен кескелип анда жеңил ызасын тартып калган. Көп беттештерин Африка мамлекеттеринде өткөргөн. Бирок өз жолунда Улуу Британиянын дагы рингтеринде өзүнүн күчүн сынаган жайы бар. Демек, Самат Абдрахманов үчүн деңгээли күчтүү эле атаандаш деп айтсак жаңылган болбойбуз. 2020 жылы Денос WBO Африка чемпиондугун колго киргизген. Ошол эле жылы WBF Intercontinental титулун дагы колго киргизген. Самат Абдрахмановдун беттештерине кайрыла турган болсок, ал өзүнүн биринчи беттешинде Элвин Леон Брито аттуу аргентиналык мушкер менен Москвада беттеш өткөргөн. Андан кийин Николас Давид Верон аттуу аргентиналык мушкерде хардкор боксингдин Дубайда өткөн турниринде утуп алганын билебиз. Акыркы жолу кесипкөй бокста былтыр Москвада чыгып, анда дагы хардкор боксинг оюнунун алкагында жеңишке жеткен. Бул турнирде Самат Абдрахманов жана Сатыбалдиевден сырткары бир топ кыргызстандык мушкерлер беттеш өткөрөт. Сыргак Абдыжаппар уулу, Асхат Дүйшебаев, Арген Кадырбек уулдарын белгилеп өтсөк болот. Ошондой эле Улпатов, Бектенов, Турдукулов сыяктуу мушкерлер дагы ринг ортосуна көтөрүлөт. Ал эми күчтүү делинген чет элдик мушкерлерге кайрыла турган болсок, Олимпиада оюндарынын чемпиону Хасанбай Дусматов мексикалык Рене Калисто менен кескелсе, ошондой эле күчтүү делинген дүйнө чемпиону Сакен Бибосунов дагы рингке чыгат. Бул турнирде кыргызстандык мушкерлерге ийгилик каалайбыз. Өзгөчө биз күтүп жаткан Самат Абдрахмановдун беттеши ийгиликтүү аяктайт деген ишеним чоң. Достор, биздин каналга жазылыңыздар, кайрадан кезишкенче аман болуңуздар.